Арыбагыла балдар. Кайрадан силер менен кыргыз тили сабагын баштайбыз. Бүгүн силер менен жай мезгили жөнүндө сөз кылабыз. Балдар, силер билесиңер да, бир жылда канча мезгил бар? Азыр кайсы мезгил? Туура, бир жылда 4 мезгил бар. Ал эми кайсы мезгил жөнүндө экенин кийинчерээк сөз кылабыз. Кана сүрөткө карап, мезгилдерди атап бергилечи. Ооба. Биринчи сүрөттө бул жаз мезгили. Анткени карлар эрип, алгач байжешекей гүл ачылат. Андан кийинки сүрөттө өзүңөр көрүп тургандай, жашылча жемиш, мөмө жемиштер бышкан мезгил бул кайсы мезгил эле? Жай мезгили. Дарактардын жалбырактары саргайган мезгил бул күз мезгил. Ал эми айлана чөйрө аппак карга бөлөнсө, демек бул кыш мезгили. Анда эмесе жай мезгили жөнүндө сөз кылабыз. Карагылачы, айлана чөйрө жаратылыш кандай гана кооз, Жайында күн ысык болот. Карагылачы, балдар жыргап сууга түшүп жатышат. Жашылча жемиштер бышат. Биз сүрөттөн эмнелерди көрүп турабыз, балдар? Ооба, помидор, капуста, бадыраң, калемпир, кызылча, жүгөрү. Ошондой эле мөмө жемиштер да бышат. Сөздөрдүн котормосуна да көңүл буруп кетебиз, балдар. Демек, гиляс же алча, орусчасы вишня. Өрүк, абрикос, коон, дыня, кулпунай, клубника, дарбыз, арбуз. Силер дарбызды жакшы көрөсүңөрбү, балдар? Ким дарбызды жаман көрөт? Демек, жайында биз каникулга чыгабыз, жана эс алабыз. Жайында адамдар жеңил кийим кийишет экен. Карагылачы. Ал эми азыр сөздүк жумшаткарабыз. Жай, ысык, эс алуу, жашылча жемиш, мөмө жемиш. Ушул сөздөрдү катыштырып, сүйлөм түзгүлө. Ал эми окуу китебибиздин 65-бетин ачабыз дагы, жай мезгили деген текстти көркөм окуйбуз. Кеттик анда, чогуу окуйлу. Жакында жай келет. Күн ысык болот. Жашылча жемиштер бышат. Биз каникулга чыгабыз. Эс алабыз. Жай айларына июнь, июл, август айлары кирет. Азаматсыңар. Текстти окуган болсок, эми суроолорго жооп беребиз. Жайында аба ырайы кандай болот? Албетте, аба ырайы ысык болот. Жайында эмнелер бышат? Туура, жайында мөмө жемиштер жана жашылчалар бышат. Каникулда силер эмне кыласыңар? Жай айларына кайсылар кирет?
Азыр эми жазуу дептерин ачабыз дагы экинчи көнүгүүнү толуктап жазабыз. Сызыкчанын ордуна кайсы сөздөр туура келет? Толуктап жазгыла балдар. Ал эми жай жөнүндөгү төмөнкү ырдыда жаттап алгыла. Балдар ойноп, жээкте, сууга түшүп жыргашат. Күнгө күйүүбө салып, ден соолугун чыңдашат. Үйгө тапшырма жай деген темада сүрөт тартабыз жана азыркы ырды жаттайбыз. Иш дептеринин 39 бети 1-экинчи тапшырманы жазабыз.